Ассаламу алейкум, урматтуу катылуучулар. Эфирде кайрадан машина KG. Кезектеги видео обзордо BMW 530 E39 кузовунда. Ушул унаа жөнүндө мен силерге кененирээк маалымат айтып кетем. Анан видеонун аягында 210 кузовундагы Mercedes менен жүрүү бөлүгүн салыштырабыз. Негизи 210ду биз толук обзорго чыгарганбыз. Кааласаңар видеонун астына тиркемеге кирип, ошол жерден толук обзорду көрсөңөр болот. Ал эми кайсыл унаанын жүрүү бөлүгү жумшаараак болот деп ойлойсуңар? Бир комментарийге жазгылачы. E39дун седан версиялары биринчи жолу 1995 жылы элге көрсөтүлгөн, анан 2003 жылга чейин чыгарылган. Ал эми универсал версиялары 1997 жана 2004 жылдары чыгарылган. Мунун кузову өтө ийгиликтүү болуп чыккан. Анткени автожурналисттердин жана автокритиктердин тарабынан эч кандай критика болгон эмес. Жеке мага бул кузов аябай жагат, анткени бул чыныгы революциялык кузов болгон. Бул эски BMW-лерге эч окшошкон эмес, бирок BMW-нин негизги мүнөздөрүн сактап калган. E39дун кузову технологиялык жагынан E34кө караганда бир нече кадамдар алдыда болгон. Мисалы, аэродинамикалык каршылыктын коэффициенти 0,28 болгон. 90-жылдары бул коэффициент өтө сонун болуп эсептелген. Ал эми 2000 жылы E39дардын рестайлинги болгон. Рестайлинг болгондо жаңы бамперлери, жаңы фаралары, жаңы радиатордун торчосу, анан кузовдун молдингтери кузовдун түсүнө боелгон. Ал эми алгачкы өзгөчөлүгү ушул фаралардын ичинде болгон. BMW компаниясы биринчи жолу өз тарыхында орус тилинде айтканда эле английские глазки деген нерсени колдонгон. Азыр деле көпчүлүк BMW үлгүлөрүндө ошол английские глазки колдонуп келе жатат. Андан тышкары арткы фараларында светодиодтору коюлуп баштаган. Бул негизи өтө жогорку деңгээлдеги седан болуп эсептелген. Анткени азыр деле көпчүлүк заманбап унааларда светодиод фаралары сунушталбайт. Капотунун астында болсо BMW сүйүүчүлөрү жактырган Mirbeck 54 кыймылдаткыч орнотулган M54. Көлөмү 3 литр, катар менен жайгашкан 6 цилиндрлер. Жалпы 231 аттын күчү жана 300 Нм айлантма учуру менен. Бул кыймылдаткычтын күч кубаты жетиштүү эле. Газды кичине басканда эле 231 аттар даяр болуп турат дайыма. Кыймылдаткычтын күч кубатын арткы дөңгөлөктөргө 5 баскычтуу автомат жеткирет. Бул автоматтын ишенимдүүлүгү жакшы эле, эч кандай көйгөйлөрү жок. Анан E39дар негизи 5 баскычтуу механикасы менен келет. Ал эми булардын кандай көйгөйлөрү бар? Негизи E39 алам десеңер, анда акчаңарды даярдап турла. Анткени биздин өлкөдө жакшы абалындагы E39дар аз эле. Жакшысын тапсаңар деле алар акчаңызды талап кылат. Дайыма бир нерсесин текшерип, алмаштырып, оңдоп туруш керек. Булар негизи ишенимдүү унаалар. Анан эч карабай, майын алмаштырбай, дайыма газды тээп айдап жүрө берсеңер, анда албетте бузулуп баштайт. Буларды айдаганда негизи булар аябай сонун эмоцияларды берет. Анан ошол эмоцияларды алгандан кийин ошол тейлөөгө же оңдоого кетирген акчалардын баардыгын унутуп эле каласыңар. 95 жылы BMW компаниясы биринчи жолу E39ду көрсөткөндө эң чоң жаңылыгы ошол алюминийден жасалган жүрүү бөлүгү болуп эсептелген. Дал ошол жүрүү бөлүгү үчүн унаанын жалпы салмагы төмөндөдү. Анан бурулушу да жакшыраак болуп калды. Андан тышкары дагы көптөгөн революциялык жаңылыктары болгон. Жада калса BMW компаниясы атайын ошол реклама кыла турган журналда эми ким менен атаандашабыз деп немис тилинде жазып коюшкан. Салондун ичинде баардыгы мыкты көрүнүп, жагымдуу сезилет. Анан негизи BMW-лердин мультимедиа системасы дайыма бир кадам алдыда болгон. Мисалы, 90-жылдары GPS системасы биринчи жолу жөнөкөй жарандар үчүн пайда болгон. Анан BMW компаниясы ошол Европадагы автоөндүрүүчүлөрдүн арасында биринчи ошол GPS навигацияны жасаган. Ошол GPS навигация 94-жылы E38 кузовунда пайда болгон. Анан албетте 95 жылы E39 кузовунда пайда болгон. Андан тышкары бул жерде орнотулган панель айдоочуну карап турат. Бул негизи BMW-нин өзгөчөлүгү болгон. Бирок E60 кузовунда бул панель түп-түз болуп орнотулган. Бирок F жана G серияларынан баштап кичине болсо деле кайра эле ошол панель айдоочуну көздөй орнотулуп баштаган. Мынакей достор, азыр BMW менен Mercedes'тин жүрүү бөлүгүн салыштырабыз. Азыр BMW менен баштайбыз.
суу акырындан төгүлүп баштады. Биринчи стакан кулады. Экинчи стакан түштү. Мынакей достор, 6 стакандардан 4 стакан қалды. Суунун деңгээли ушунча. Эми азыр Мерседести айдап көрөбүз. Мына достор, азыр Мерседести айдап баратабыз. Азыр канча стакан кулайт, ошону чогуу текшерип көрөбүз. Кайрадан айтып кетейин, BMW'де 4 эле стаканы калды. Өзгөр көргөндөй эле стакандардын бардыгы столдун үстүндө турат. Бардыгы чогулуп тизилип алды. Өзүңөр көргөндөй эле стакандардын бардыгы столдун үстүндө турат. Демек, Мерседес жумшагыраак экендигин биз силерге далилдеп бердик. Баса азыркы учурда бул унаа сатылууда. Кожоюн айтымында унаа эч урулган эмес, бардыгы өз боёгунда. Андан тышкары кыймылдаткыч жана жүрүү бөлүгү толук тейлөөдөн өткөн. Баасы $12.500. Эгерде толук маалыматын билип, кожой менен байланышсам десеңер, анда видеонун астындагы тиркемеге кириңиз достор. Сизге ушул видео жакса, анда сураныч. Сизден кайрадан лайк, подписка жана жакшы комментарий. Сиз үчүн дагы кызыктуу обзорлорду чыгарып турабыз. Сиз менен Машина Кейджи бар болуңуз.